Assalamu alaikum достор. Баягы бир нерсени баштап кете албаган адамдарда бул деген көп адам коркуу деп айтат. Бизнес баштай албай жүргөндөргө кеңеш да. Бир ишти баштай албай же иштер окшошпой кыйналып жүргөн балдарга бул бизнес баштаганда көп адамдар ар нерсени ойлойт да, бул жагын оңдош керек, бул жагын оңдош керек. Биринчи бизнес баштаардын алдында биринчи адам өзүн оңдош керек. Өзүн оңдош керек дегенде кандай? Адамдын өзүнүн жашоосу иретсиз болуп кеткенде кыйналып баштайт. Мисалы, уйкулары жакшы эмес, графиктери жакшы эмес, уктап туруштары, керегинен артык телефон көп чукуйт, тамакты туура эмес тамактанат, көп ичет же көп чегет, же болбосо мындай жалган сүйлөйт, же болбосо мындай сөгүнүп сүйлөйт, маданиятты түшүнбөйт. Мындай ошондой нерселер изден чыгып кеткенде андай адамдар стресске кирип кетет. Анан кийин эле бизнесте кылайын дегенде анан бизнеске акча керек, бизнеске место керек, бизнеске деген товар керек дей берет да. Жок, на самом деле андай эмес. Бизнес кылыш үчүн биринчи орунда ал финансовый эмес. Көп адам ошентип ойлойт, анан чоң бизнесмендер да көп эле акча тап анан бизнес кыласың деп коет да. Негизи андай эмес. Биринчи адам өзүнүн колго алыш керек да. Колго алыш керек. Мен колума келген адамдарды мындай окуучуларымды көбүнчө айтам да, көп эле ичет, чегет. Анан мынакей эртең келем деп эртеси келбей коет, убада берип аткарбай коет. Мен сен менен көп мынча убакыт иштейм деп эптеп командага кошулуп алгандан кийин бир айдан кетип калат. Кичине нерсе үйрөнүп алыпчы. 2 айдан кетип калат. Мына ошол адамдар бизнесмен боло албайт да. Эмнеге десе, ал деген мага иштеп бер деген сөз эмес. Просто бизнесте ошол качан сен биринчиден өзүңдөн энергичный адамдар менен жүргөнүңдө сенде депрессия болбойт да. Энергичный дегенде уже спортун кылган, ибадатын кылган, туура сүйлөгөн, таза сүйлөгөн, бирөөнү алдабаган адамдар менен чогуу иштесең, алардын ошо баар сыпаттары сага жугат да, сен да ошондой уже нервиштетпей, ибадатыңды кылып, спортуңду кылып, спокойный жашоо келет да. Анан ошол сен уже денең даяр болот да бизнес кылганга. Анан ошол графика менен, ошол режим менен кандай гана бизнес болсо да баштай бересиң. Бизнести баштаганда болсо, ошол бизнести анализ кылып башташ керек. Мисалы кандай десе, сен бизнести көп адамдар ойлойт да. Мисалы продуктовый магазин десе, продуктовый магазинди ачат дагы, товарды бир жакшыраак бир магазинди карайт. Ошол жерде бар товарлардын баарын алып келип туруп, ценаларын ошого окшош кылып коет дагы. Анан ошол түшкөн акчасына ыраазы болуп отура берет да. На самом деле бизнес андай кетпейт да. Эгер бир бизнести үйрөнөм десең, мисалы обычный продуктовойдочу, продуктовойдун ичинде ошол ар түрдүү кесиптер бар да. Маркетолог бар, дизайнер бар, бухгалтериясы бар, кассири бар, грузчиги бар, анан баягы товарды бөлүштүрүп турган адамы бар, кандай товар сатыш керек, ал жерде кандай товар өтүмдүү, аналитик деп коет. Ошондой адамдардын жумушун баарын ошол ишти баштап аткан адам түшүнүш керек да. Кыла албаса дагы жакшы түшүнүш керек. Себеби көп жумуштарды жакшы жумуш кылып кетиши дагы, банкрот болуп калышы дагы ошол бизнести кылып аткан адамдын ошол нерседеги түшүнүгүнө түзмө-түз байланышы бар да. Ошол себептен эми аны кантебиз, бизде убакыт жок, андай дей берет бардык адамдар. Жок, убакыт табыш керек. Убакыт табып, ошол нерсени кылып аткан адамдын алдына барып, 10 күн, 15 күн, 1 ай ошону полный изилдеп чыгыш керек. Товарларды каяктан келет, эмне келет, канча акча кошулат, кандай болот, кандай тизилет, кандай сортировка кылыш керек, кантип анын баягы
просрочка болбош үчүн кайсы аракеттерди кылыш керек, реклама маселесинде кандай кылыш керек, ценаны кандай коюш керек, өтө ылдый коюрса эмне болот, өтө кымбат коюрса эмне болот, баардыгын аналитика кылып, баардыгы даяр болгондо анан кийин аны упаковать этиш керек. Упаковать эткенде здание деген мынча турат экен, зданияны алганда ремонтуна мынча акча кетет, полкаларга мынча акча кетет, витринага мынча акча кетет, холодильниктерге мынча акча кетет, кассовый система мынча акчага турат, товардын өзү мынча акча болот деп баарын эсептеп чыгыш керек да. Себеби баягы аралашып жүргөндөн кийин баардык маалыматтар келет. Анан кийин толук сумма келип чыгат да, мынча сумма деп. Анан ошол сумманы уже колумда бүт кагазга түшүрүлгөн, баардыгы бар. Бир айда канча түшөт, канчада өзүн актайт, баардыгы бар, ошол кагазда туруп анан инвестор издейсиң да. Инвестор издеп, инвестор эми ар бир эле адамда акчалуу бай тааныштары бар да. Инвесторго көбүн башында инвестициянын дагы өзүнүн бир жол жоболору бар да. Инвестицияда мисалы бир иш башталганда жумушту пайданы ошол түшкөн общий пайдадан 15%-ын ишти жүргүзүп аткан адам, то есть сиз аласыз дагы 85%-ын инвестор алат да. Эми көп учурдачы 85%-ын алат дагы, ал өзүнүн акчасын толук бизнестен чыгарып алгандан кийин анан акча 50-50 бөлүнөт. Эгер сиз ал жерде дагы кандайдыр бир должносттарды аткарсаңыз, кассада отурасызбы же дагы управляющий болуп иштеп атасызбы, анда сиз бир 10% көбүрөөк аласыз. Ошондо эгер сиз дагы иштебейсиз, управляющий коюп койгонсуз, ал дагы иштебейт, акча эми 50% аныкы, 50% сиздики, анда 50-50 бөлүшүп, экөө тең башка иш кылып жүрөлөт. Жок, мен ушу ишти өзүм кылам десеңиз, сиз иштеген үчүн 10% аласыз. Ошентип бөлүнөт да. Демек ушинтип бир иш кичинекей, айырмасы жок да, кичинекей 2-2 магазин болсун, ошол деле ошентип иш баштайт. Андан чоң гипермаркет болсун, ал деле ошентип баштайт. Мына канча бизнес көрүп атасыздар, бул баардыгы эле ошентип эле иштейт. Туура проценттер ар башка боло берет. Договоруна жараша, должносттарына жараша өзгөрө берет, ал маселе жок. Мен айтайын дегеним, кандай адамдар шерик болот десе, акчасы бар адам менен ишти билген адам шерик болот да. Ишти билген адам далилдеп бере алыш керек. Ошол нерсени кыла алышын, упаковать этип бере алыш керек, түшкөн акчаларды эсептеп бере алыш керек, канчада өзүн өзү жабышын түшүндүрүп бере алыш керек. Ошонун баарын упаковать этип бере алса, через нотариус договор түзөт, эч кимди кырка албайт. Эч кимдики дагы албайт. Болду, иш башталып кетет. Биздикилер болсо кандай кылат? Биздикилер бир досу бир иш ачат, анын деген эмеси көрүнбөйт да, ал канча кыйналды, кимдин алдына барды, эмнелерди үйрөндү, алардын эч бирин көргөн эмес да. Ачканда акча санаган жерин эле көрүп калат дагы, ушуну кылыш керек деп ошону ачат, аныкы окшобойт, досунуку жакшы окшой берет. Анан ал банкрот болуп калат. Анан ал ар нерсе өзүн айыптуу кылбайт, башка бир нерселерди айыптуу кылат дагы, өзү бул бизнес болбоду деп башка бизнеске секирет. Бирок башка бизнести деле вроде кылбайт. Кылбаганда кандай? Ал бизнести деле ошентип кыскасы изучать этпей эле башталган бизнестердин почти 90-95% уже банкрот менен бүтөт да. Ошон үчүн иш баштаганда сөзсүз аналитика кылгыла, дегендерге келгиле. Эмне иш экен айырмасы жок. Ход стройка, ход продукта, андан башка любой бизнес. Мисалы жерде азыр стройка жүрүп атат мынакей. Толтура стройка да. Стройка деле баардыгы окшош. Бир этаж үй саласың, 2 этаж үй саласыңбы, 4 этаж үй саласыңбы, баардыгы окшош. Мисалы мына зданияны да карагыла. Мына зданияны мен айтып берейин. Бул зданияны курган адам, мисалы, бул зданияны полный чийген да. Канча акча кетер, мисалы, бул жерде 2 адам бар да, мисалы. Бири ошол зданияны салдырган адам, бири зданияны салган адам. Экөөнүн договору кандай болгон да? Зданияны салдырган адам зданияны салган адамга айтат да, мунга канча акча кетет десе, зданияны салган адам жерин көрөт,
канча жерине салса болот, канча жери зеленый, канча жери красный, канча жери жарактуу, түгүнөн эмне өткөн, үстүнөн эмне өткөн, канча этажга чейин салса болот бул жерге, бул жерде уклон кандай, жердин тыгысы кандай, баардыгын эсептеп чыгат дагы. Түгүнөн мынча киребиз, үстүнөн мынча болот, анан мынча этаж болот, ар бир этажына эмне армировкасына мынча акча кетет, бетонуна мынча акча кетет, сөлөкөтү общий бүтүшү мынча болот, фасады мынча болот, ичин менен мынча болот. Эгер айнеги мындай койсоң мынча кетет, эгер мындай жакшы айнек койсоң мынча кетет. Полный эсептеп алдына таштайт. Анга жакса, суроо даталары, акчасы, сапаты жакса ал заказ берет. Ал келет, анын деле өзүнүн определенный жумушчулары жок, ал эмне кылат? Келип эле сразу ошол мастерлердин группасына эле сразу мастер табат. Ошону полный зданияны с нуля до конца кура турган адам табат да салат. Ар бир этаж бүткөндө расчет кете берет. Всё. Бир этаж бүткөндө мисалы $100,000 хозяин берет, ал алат, сотрудниктерге берет, өзүнө дагы кичине калат. Кээде плюс-минус болуп отуруп, ошентип иштей берет. Полный каркас бүткөндө каркас расчет болот. Анан фасадка өтөт. Фасадтын 30% акчасын бергенден кийин фасад башталат. Ушинтип этап менен курулуп бүтөт. Любой здание, мына здание, тиги здание, андан башка здание. Бирок бизде көп эле мындай стройкалар мисалы түшүнбөй баштайт дагы. Жерге максимально салат, же парковка жок, же башка жок. Анан буну эптеп карапайым элдер ала берет. Бирок бул жер успешный бизнес-центр болбойт да, потому что проект тура эмес чийилген да, ал жерге келе турган кардарлар токтой турган месталар каралган эмес, и так далее да, ошол нерселер вообще каралбай калат да. И көп бизнес-центрдер, мисалы Бишкекте аябай көп бизнес-центрлер бар туурабы? Азия Молл бар, мындай развлекательный центр деп коеюн. Азия Молл бар, Бишкек парк бар, Дордой плаза бар. Дагы эми сум бар, 4төн эсептедим. Бишкекте 20 торговый центр бар. Ошол 4-5 эле популярный, калгандарын эч ким билбейт, потому что алар туура эмес форматта салынган. Парковкасы жок, башкасы жок. Адам токтоп бир нерсе алайын, бир нерсе кылайын десе, токтогонго возможность жок. Ошол себептен успешный эмес. Кыскача ушул если бизнес кылам десеңиздер, биринчи эмне бизнес кылышты жакшылап чечип алгыла, анан ошо бизнес кылгандар менен барып иштегиле, канча акча сураса бергиле, толук үйрөнгүлө, изучать эткиле, анан кийин баштагыла. Анан менин акчам жок, анан мен үйрөткөн адам жок деп эле атасына апасына таарынган адам болуп эле дворник болуп иштеп жүрө бербегиле, такси айдап жүрө бербегиле. Эч бир адам бир адамга должен эмес, ар бир адам өзү курат. Мисалы, мына строительный компаниянын ээси менин оюмча бул строитель болуп төрөлгөн эмес, же бунун атасы строительный компания ачып берген эмес, мен ойлойм да, өзү ачкан, өзү күчөткөн, өзү ушул уровеньге жетип келген. Любой эле адамдар ошондой да, ар бир адам өзү үчүн мээнет кылат. Ким кайсыга мээнет кылса ошонун өзүрүн көрө берет. Анан кийин тиги мындай кылып койсо болмок, тиги мындай кылып койсо болмок. Андай адамдар терс энергия, андай терс энергиясы бар адамдардан алысыраак жүрүш керек. Өзү дагы кылбайт, бирөөнү дагы кылдыргызбайт. Өзүнүн колунан келбейт, башка бирөөнүн колунан келбейт деп ойлойт. Караңыздар, дүйнөдө популярный Илон Маск деген кишини тааныбаган адам калбады. Ошол киши надо будет квартирага акчасы жок жүргөн да. Байкесе экөө квартира эмес, сразу офис снимать этип, офисте уктап туруп, ошол жерде единственный бир компьютер болгон экен, ошо менен чогуу иштеп жүрүп, азыр дүйнөдөгү эң популярный, эң бай бизнесмендерге, успешный бизнесмендерге кирет да. Алибабаны тапкан адам деле, курган адам, Алиэкспресс, бул бардык адамдар ушундай. Көп президенттер детдомдон чыккан. Бул адамга бир нерсе кылып бериш шарт эмес. Просто адам кичине өзүн колго кармаш керек, өзү эмне каалап атканын түшүнүш керек, ошо селди коюш керек, сел жака карап кетиш керек. Ошо менен акырындап сени мечтать эткен, сен жетем деген нерселер бар, кылам деген нерселер бар.
ал деген жай-жайдан өзү келе берет. Адамдар акчасы болгондо эле машина алат, акчасы болгондо эле үй салат, акчасы болгондо эле дагы бир нерсе кылат. Акча болгондо акча жасай турган ишти куруш керек. Дагы акча түшөт, дагы акча түшө турган ишти куруш керек. Баары системалаштырып коюш керек. Өзүң бошотушуң керек. Анан анын зекеттерин берип башташың керек. Ал айтор ал өзү жай келет. Бирок азыр биринчи өзүңөрдү колго алгыла, эмне каалап атасыңар. Мен ошол мен айтып берген нерселерге жетиш үчүн эң алгач өзүңөрдү колго алып, ыйманыңарга карагыла, ибадатыңарга, ден соолугуңарды карагыла, семьяңарды карагыла. Ар бир амалыңда дин барбы, жокпу, ким үчүн кылып атасың, Алла ыраазылыгы үчүнбү же бир адам үчүнбү? Жакшылап өзүңөр чечишип алгыла. Эртең менен туруп ишиң барбы, жокпу, үйүңөн чыгып кет, рызкыңды издеп, анга бар, бунга бар. Анан эртең менен эрте 11-де туруп анан кечинде түнкү саат 4-кө чейин телефон чукуп, андай жашоо алыска барбайт. Тапканыңды чегип, тапканыңды ичип, алдыңан чыккан кыз менен ойноп жакшылыкка алып барбайт. Өзгө жашоо, эки күндүк жашоодо татыктуу жашап өтөйлү, адамдарга үлгү болойлу, дүйнөбүздү курайлы, акыретибизди курайлы. Только адамдарга андай плюс жактан пайдалуу тийсин, зыяныбыз тийбесин да. Медиага чыккыла, блогер десе адамдар азыр баягы сойкуканада иштеген униженный адамдарды ошондой адам катары кабыл алып калды да. Бул медианы ким кандай иштесе ошондой. Мынакей убагында чоок ажы чыкканда канча адам сүйлөгөн. Шыпыргы мурда эч ким тургузуп койбойт эле, көз тикени илет эле, аттын такасын илет эле, столбанын очкосунан өтпөйт эле, кара мыш чыгып калса таш атат эле, машинанын алдыга айдап аркага айдайт эле. Медианын жардамы менен канча нерсе ширктер жок кылып салды да. Адам канча адамды динге тартып койду, канча адамдар жолукка келтирип койду да. Канча ата менен баланы, бир туугандарды бири-бирине сыйга чакырып койду. Ошол медиа динге иштесең, дин үйрөнөсүң. Эгер оюздукка иштесең, оюздук, бий көрсөң, бий. Айтор бул ушундай опасный оружие. Ким эмнеге иштесе ошону үйрөнөт. Так что бул телефонуңарды кимге подписаны экениңерди конкретно определитесь. Бүт оюнду, каяктагы артисттер бийлеген, тузу жок, сахары жок, каяктагы адамдарга катталып алсаңар. Сортировать эткиле. Алым десе эле дин жөнүндө сүйлөгөн баарына подписка этпеш керек. Эл тааныган, эл барктаган адамдарга катталыш керек. Бизнес десе эле бүт акча жөнүндө сүйлөгөн баарына катталуу. Реальный мындай динди карманып, зекетин берип иштеп аткан бизнесмендер бар. Ошолорго каттал. Саясат десе эле баягы трибунага чыккан баарына катталып алып эле каяктагы сөздөрдү көрбөй, реальный ким результат кылып атат, ошого каттал. Спорт десе отжимание кылган баарына каттал. Ким на самом деле динди да карманып, спорт да кылып атат, ошого каттал. Анын басап тусаларын көр. Айтор ким экспорт менен иштеп атат, ким өзүнүн жерде бир нерсе өндүрүп атат. Мындай четко керек да, мындай сортировать этиш керек. Анан сен акырын сенин баягы өзүң каалаган жашооң курулуп баштайт да. Эгер ошондой кылбасаң, күндөн күнгө бузуласың, күндөрүң бузулат, өзүң бузуласың, бара-бара үй бүлөң бузулат. Убакыт өтөт, кийин балдарың тарбиясы жок чоңойот, балдарың бузулат. Андай бактысы жок, балдары билгенин кылган, сыйлап алган үй бүлөгө айланып каласың да. Ошол себептен давайчы жаштар, чоңдор эми хорошо, алар менден көп нерсе билет, алар өзүнүн билгени менен жашай берсин. Жаш балдар бар, горячий балдар бар. Мынакей 15-ке чыгып алып эмне кыларын билбей көрүнгөн нерсени кылып көрүп аткан балдар бар. Ошол балдарга ошо менин жеке совет. Мындай толковой болгонду үйрөнөйлү. Азыр 15 жашта көп эле чегет экен. Неге чегип атканыңды түшүн. Көп эле ичет экен. Эмне үчүн ичип атасың? Түшүн.
нерсе кылып атканыңды эмне үчүн кылып атканыңды түшүн. Эгер мааниси жок болсо таштан ар жака. Азыр 25 жаштагы бала менен сүйлөшсөң деле мээсинде бир машина алыш керек, жакшы катын алыш керек, эптеп ипотекага үй алып алыш керек, андан башка эчтеке жок да. Кичине мындай эл журтка пайдам тийсин, мындай кылайын, тигиндей кылайын, жок, андай жок. Зачем башым ооруп? Туура, бирөөгө жакшылык каалабасаң деле, бир жакшылык кылбасаң деле күнөөкөр болуп калбайсың. Бирок бул жашоодо жашагандан максат Аллахты ыраазы кылып, акыретке көбүрөөк сооп иштеп калуу да туурабы. Эми өзүңдүн кара башыңы мойнуңдагы милдеттериңди аткарып эле өлүп кеттиң. Эми өзүңдүн кара башыңы эптеп милдеттериңди аткарып туруп, акыретиңе дагы иштеп туруп, башка адамдардын акырети үчүн дагы кам кылып койдуң. Эми бул сарафанный садака да. Сен өлгөнүңдөн да канча сооптор барып турат да. Адамдар азыр беш тозок десе мындай оңой көрүп калды. Ошон үчүн бул дүйнөгө пландарды түзбөйлү, акыретибизге план түзөйлү. Бул акыретке иштегенде бул жакшы, аябай жеңил, бат боло турган процесс. Ар бир адам өзүнүн билгенин чагылдырсын, сүйлөсүн, көрсөтсүн. Бирөөлөр айтат, бул деген рия дейт, эл көрсүн дейт, башка дейт, дей берсин. Бирок сенин ниетиң түз болсун. Ойноп кетпе, көкөлөп кетпе, секирип кетпе, мактанып кетпе. Анан бир күн элдер түшүнөт. Чоага чыкканда чоак ажыны клоун дешкен адамдар. Клоун деп айткан прям. Чоак ажы өлгөндө, пневмонияда өлгөн, мен чоак ажынын жаназасына баргам. Жуат, сен дагы өлүп каласың десе болбой, адамдар табутуна жабышып, мен ошол жерде көргөм, бир тал сакалы жок адамдар өкүрүп ыйлап атканын көргөм. Анын атасы өлсө дагы антип өкүрүп ыйлабайт. Батпай кеткен, саман баягы будай поляда болгон. Эми будай поляда канча саат күткөнбүз да. Мындай шунчалык мээнет кылган экен, машина парковка 3 километр парковка жок да. Мен ошондо түшүнгөм мен. Бул элге мээнет сиңген адам кандай болот? Алла Таала кандай даражатын көтөрүп коет? Мына чоак ажы өттү, кетти. Чоак ажы убагында мээнет кылып койгон Насаат медиа, YouTube'дагы видеолору адамдар да сих пор көрөт да. Мен до сих пор Насаат медиа менен колдоном. Ошонун азаны менен намаз окуйм. Ошол жерден эмелерди көрөм, ошол жерде баяндардын убактыларын көрөм. До сих пор пользуюсь да. Понимаете, бул мээнет канча уланат да. Азыр мен балдарыма ошол чоак ажынын насааттары до сих пор тарбия берем. И это все не просто так. Так что соберитесь, давайте чогуу өсөбүз, өнүгөбүз, бири-бирибизди колдойбуз, көтөрүлөбүз. Кыргыздар өзү аз элебиз. 7 миллион. 7 миллиончу миллиардтаган калкы бар өлкөлөр бар. Биз деген аз өлкөбүз. Эгер мынтип жүрө бере турган болсок, зависимый болуп барып отуруп акыры жок болуп кетебиз. Азыр 7 миллиондун жарымы кыргыз эмес алар. Башка населениялар. Бардык жерде башка население бар. Биз аз элебиз. Өтө катуу эсептесең 3 миллион кыргыз болсо керек. Давайте чогуу өсөбүз, өнүгөбүз. Если кандайдыр бир бизнес боюнча маселе болсо жазгыла. Мен жеке аккаунтума досуп берем, ошол жактан полный информация алып турасыңар.